Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу тамактардын бири ачыткы камырдан жасалган мантылар. Ал үчүн алгач камырын жасап алсак, бизге 1 килограмм унга 1 аш кашык тузду аралаштырып алабыз. Жана 1 чай кашык кум шекер, 1 аш кашык ачыткыны салып, үстүнө 150 мл жылуу суу куябыз. Бир аз аралаштырып, бетин жаап, 5-7 мүнөттөй ачыткылар иштеп баштаганча тыныктырып коебуз. Эми 420 мл дагы үстүнө жылуу сууну куюп, камырыбызды жууруп алабыз. Камыр катуу эмес, өтө жумшак эмес, колго жагымдуу камыр болот. Бардыгы болуп 1 килограмм унга 570 мл суу кетет. Ошондо камырыбыз ойдогудай болот. Унду тегиз аралаштырып алгандан кийин 2 аш кашыктай өсүмдүк майын куюп, эми камырыбызды жакшылап бир 10 мүнөттөй илип алсак, камырыбыз бир өңчөй, бүртүкчөлөрү жок, иштегенге ыңгайлуу камыр болот. Камырдын бетин майлап, үстүн жаап, эми жылуу жерге 30-40 мүнөттөй коюп коебуз, камырыбыз көтөрүлгөнчө. Ал эми камыр даяр болгончо биз толтурмабызды даярдап алабыз. Толтурма үчүн мен бүгүн 900 граммдай койдун этин алдым. Ошондой эле 700 граммдай пиязды майда турап алабыз. Канчалык пияз көбүрөөк болсо, ошончолук толтурмабыз ширелүү болот. Куйрук майдан да калууңузга жараша мен 200 граммдай коштум. 1 аш кашык туз, ал эми татымалдардан 1 чай кашык кара мурч, 1 чай кашык кызыл калемпир жана 1 чай кашык кориандр кошобуз. Жарым стакандай сууну куюп, жакшылап аралаштырып алабыз, ошо менен толтурмабыз даяр болот. Камыр дагы көтөрүлүп даяр болду. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен ар бирин 30-35 граммдан таразага тартып алдым. Бардыгы бирдей өлчөмдө болуш үчүн. Тоголоктоп туруп, кайрадан бетин жаап 15-20 мүнөт көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Даяр болгон камырларды эми жайбай эле колубузду бир аз майлап, чойгулап, жайып алсак болот. Ортосуна тийбейбиз, четтерин гана жукартып алабыз. Эми ортосуна толтурмадан салып, 1 аш кашыктан мантыларыбызды түйүп, дароо манты касканга тизе беребиз. Касканды болсо алдын ала майлап алабыз. Мына ушинтип бардыгын даярдап алдык. Болжол менен 40 даанадай болду. Эми 35 мүнөт бууга бышырып алабыз. Достор, бүгүнкү биздин ачыткы камырдан жасалган мантыларыбыз дагы даяр болду. Аябагандай даамдуу, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.
Жана ошондой эле менин каналымда мантынын дагы башка да түрлөрү бар. Эгер кызык болсо кирип көрүңүздөр. Ал эми бул видео жакса сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.